Ноокат авто мектеби 2021-жылдын 15-апрелде каттоодон өткөн. Учурда 3 категория боюнча автокөлүккө окутат. Лицензиясы бар жана талаптарга толук кандуу жооп берет. Ички иштер министрлигине карагандан бери авто мектептер сапатка көңүл буруп жатканын жана иргелип электен өтүп коррупциялык иштер жоюлган жетекчилиги кабарлайт. Азыр эми ички иштер министрлигине караганда булардын ишине түздөн түз байланышкандыктан анан булардын эмеси дагы жергиликтүү органдар дагы бизге жакын дагы бири-бириз менен тыгыз иштегенге өтө жакшы шарт болот экен дагы. Алар убакыт менен келишип, рейд өткөрүп дегендей сабактарга катышат. Алар контролдоп туруп атышат. Бул биз жагынан бизге жакшы болуп атат. Анан тем более вождение чыкканда өзүнүн маршрутта жүрөбүзбү же башка жакта жүрөбүзбү, алар текшерип турушат. Бир жагынан бизге да жакшы болот экен. Кичине жоопкерчиликти жакшыраак сезебизби дегендей. Анын стиле иштейбиздечи, бирок ал да бизге жакшы жардам болуп атат. Бул туура эле чечим болгон деп ойлойм, туура эле. Билим берүү оңой иш эмес. Мында окутуучуларга өзгөчө көңүл буруу абзел. Ошондуктан тажрыйбалуу кызматкерлер менен катарын толуктоо. Башкы маселе жетекчилик кадр маселесин чечүүдө кесипкөй адистер менен иштешүүнү туура көрөт. Балким автомектептерде жакшы окутпагандыктан, балким ошол окуучулар окуп аткан мезгилде кайдыгер карап эптеп эле праваны ала алгандыктан болот атабы. Ошол нерсени аз да болсо жоюу максатында мүмкүн болушунча ар бир келген окуучуну жакшылап үйрөтүп, жакшылап ар бир окуучуну жоопкерчиликтүү жолго чыккан мезгилде машина айдап, өзүнүн рулунда эрежесин сактап, башка бирөөлөргө терс таасирин тийгизбестен, анткени бул адам, мисалы врачтар бир нерседен жаңылса, бир эле адамдын өмүрүнө кооп келтириши мүмкүн. Ал эми водитель, айдоочу адашкан болсо, өзүндө отурган 4 адамды жана ошондой эле алдыда бир маршрутканы же кайсы бир мекемени сүзгөн болсо, анда көп адамдын өмүрүнө коопсуздук келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерседе өтө кылдат мамиле кылуу талап кылынат. Жана ошол нерсени биз окуучуларга дайыма эскертип, жоопкерчиликти мойнуна жүктөп, силер уже чоң нерсени башкарып атасыңар, жоопкерчилик силерде болсун деп дайыма айтып келебиз. Учурда авто мектептерде категорияларга бирдиктүү баа коюлган. Мындан улам курсанттар өздөрү тандаган жайда билим ала алат. Билим сапатына, унааларына, лицензиясына жана башкалардын сунушуна карап авто мектептерди тандап окушат. Бул жерге тапшырганымдын себеби көпчүлүгү ушул жерди мага сунушташты. Себеби бул жерде окууну аябай жакшы өтүшөт экен. Көрүп турганыңыздар класста ар кандай түрдүү белгилер бар. Ушул белгилердин жардамы менен дагы биз көп нерсени үйрөнүп, өзүбүзгө көптөгөн маалыматтарды алып, жолдо кандай жүрүүнү үйрөнүп атабыз. Ноокат районунун Зулпуев айыл өкмөтүнөн болом, ошо айылынан. Бул жерди тандаганым ошо жакшы деп угуп, келип, келечектин учителяж деп ошол жака келип калдым, номерлерин таап. Бул жердин шарттары жакшы, бизге бардык вождениялар бардыгы жетиштүү. Жакшы эле болот, өтөт. Убагында кечиктирбей. Ошо эрежелерди билип окуп алайын деген ойдо тапшырып калдым. Ноокат авто мектебинин дареги Ноокат шаары, келечек соода дүкөнүнүн 3-кабатында жайгашкан. Колдон келишинче билген нерсебизди үйрөтүп, бүгүнкү күндө аябай кырсыктар көп болуп атат. Ошол кырсыктардын эң эле башкы булагы бул ушул балким автомектептерде жакшы окутпагандыктан, балким ошол окуучулар окуп аткан мезгилде кайдыгер карап, эптеп эле праваны ала алгандыктан болот атабы. Ошол нерсени аз да болсо жоюу максатында мүмкүн болушунча ар бир келген окуучуну жакшылап үйрөтүп, жакшылап ар бир окуучуну жоопкерчиликтүү жолго чыккан мезгилде машина айдап, өзүнүн рулунда эрежесин сактап, башка бирөөлөргө терс таасирин тийгизбестен, анткени бул адам, мисалы врачтар бир нерседен жаңылса, бир эле адамдын өмүрүнө кооп келтириши мүмкүн. Ал эми водитель, айдоочу адашкан болсо, өзүндө отурган 4 адамды жана ошондой эле алдыда бир маршрутканы же кайсы бир мекемени сүзгөн болсо, анда көп адамдын өмүрүнө коопсуздук келип калышы мүмкүн. Ошондуктан бул нерседе өтө кылдат мамиле кылуу талап кылынат. Жана ошол нерсени биз окуучуларга дайыма эскертип, жоопкерчиликти мойнуна жүктөп, силер уже чоң нерсени башкарып атасыңар, жоопкерчилик силерде болсун деп дайыма айтып келебиз. Байланыш үчүн номерлер 02 25 20 29 00, 05 08 20 29 00, 09 97 20 29 00.